Буга ишенүү кыйын. Америкалык актер Мейсон 31-июлда 65 жашка чыкты. Ал мындан 31 жыл мурун Санта-Барбара сериал менен атактуулукка жеткенин унутууну деле кааласа керек. Бирок анын көрмандары буга жол бербейт. Анткени AQShnын экранында 1984-1993 жылдарга чейин, ал эми Орусияда 1992-2002 жылдарга чейин көрсөтүлгөн сериал көпчүлүктүн эсинде. Жалпысынан 2137 сериалдан турган фильм Санта-Барбара шаарында турган жашоосу окуяларга толгон бай Кефвелдердин үй бүлөсү тууралуу баяндалат. Бүгүнкү коногубуз Тасмада Мейсондун ролун ойногон Лейн Дэвис. Ал аталган сериалга 1984-1989 жылдары тартылган. Дайыма жер кыдырып, эл көргөндү жактырган актер бул ирет досу Болот Шамшиевдин чакыруусу менен Ысык көлгө эс алууга келген. Супер KG порталына бул кабарды билдирген режиссер Сүйүн Отукеев котормочулук милдетти аркалап жардамын көрсөттү. Саламатсызбы Лейн мырза? Саламатчылык. Кыргыз жергесине куш келипсиз. Рахмат. Айтсаңыз, ушул Кыргызстанга биринчи ирет келип жатасызбы? Анткени буга чейин сиздин башка СНГ мамлекеттер өлкөлөрүндө болгон жөнүндө маалыматтарды окудум да. My first impression is that мен дейт эң биринчи келгенде эле ушул нерсени өзүм сөз бердим дейт. Кайра бул жака келе турган өлкө экен дейт. Мындай биринчи көргөндө эле аябай жактырдым. Буюрса кайра келем деген ой менен турам дейт азыр дейт. Are you first time here? very first time. I haven't yet. Most of my time in Kazakhstan. Мен дейт азыркыга чейин дейт Казакстанда, Азербайжанда, Баку, Алматы окшогон чоң шаарларда болдум дейт. Бирок Кыргызстанда азыр Бишкекке барган жок. Туура эле бияка келди. Мындай чоң шаарларды салыштыра албайм азырынча дейт. Бирок Гүлгө келгенге чейин жолду көрүп келдим, тоолорду көрүп келдим дейт. Аябай коосон экен дейт. Анан эмени айтты өзү, жана жолдо келатып сүйлөшүп келатканда айтып калды. Центральный эме, Борбордук Калифорнияга аябай окшош экен дейт. Баягы тоолорубузду, анан жолдорубузду көрүп келет, ошону айтып келди да. Similar to Southern California, to Central California. Кыргыз жергесине келерде мындай маалымат топтоп, карап интернеттен окуган чыгарсыз. I knew almost nothing about Kyrgyzstan. I'm embarrassed to say. Кыргызстан жөнүндө укканда эмесмин дейт, билбейт да болчумун дейт. Бирок эми мындан кийин эми окуп бир аз Кыргызстан жөнүндө мындай билгим келип атат дейт эме жөнүндө. In one way, it speaks well that Americans haven't heard a lot about Kyrgyzstan. Жоржия штатында туулган кичинекей Лейн ата-энеси иштеген театрдын сахнасынын артында чоңойгон. Мындан улам анын келечекте кайсы кесипти тандары эбак эле белгилүү болгон. Мектепти аяктаган соң Лейн актердук чеберчилик боюнча Теннесси мамлекеттик университетине окууга тапшырат. Ал Шекспирдин чыгармаларындагы каармандардын ролун ойноону самачу. Ошентип анын кыялы орундалып, спектакль көрсөтүлчү театрда эмгектенип калат. My father was in radio and an amateur actor. Мен дейт ата-энем өздөрү мындай любительский неме деп коет го, мындай профессионал эмес, актерлор болгон дейт. Ата-энем өздөрү, алар радиодо иштешкен дейт, атасы өзгөчө. Анан аларга аралашып көп жүрүп калдым дейт. Анан кийин атайын барып окуп, ушул эмеде актерский эмеде институтта окуптур, билим алыптыр Нью-Йоркто. Кийин кайрадан Лос-Анджелеске келип, ошол жакта анан ушул эмеге кирип acting studio in New York, and then I went to university, and my major study was theater. Дэвис тележатына барууну көп каалабаса да, чоң экранга чыгуудагы бирден бир жол теле экенин түшүнгөн. 1981 жылы ал биринчи жолу Жашообуздагы күндөр сериалына тартылып экранга чыгат. 1984 жылы Санта-Барбара сериалындагы Мейсондун ролунан кийин ал атактуулуктун туу чокусуна жеткен. I got a call from my agent. Албетте биринчи дейт, менде бул жөнүндө эме деле жок болчу дейт, Санта-Барбара сериал жөнүндө. Бизде эле эл катары эле кастинг болгон дейт. Барып ошол бизде баягы фото кастинг, видео проба деп коет го. Ошондой эме кадимки эле процесс менен эле тандалып алынганбыз дейт, ошентип башталган дейт. 37 жашында тандалган экен. I went through the normal actor process of audition and casting. All that talk about fairy tales this morning sort of inspired me. The fact that a liberated woman like you still secretly longs to be a storybook princess, I couldn't resist.
is the most romantic thing that you've ever done. I love you. Дэвис 10 жылдык тарыхы бар сериалда Мейсондун ролун мыкты аткарган актер деп саналат. Массалык маалымат каражаттары аны сериалдагы өнөктөшү Нэнси Ли Гран Жуля менен үйлөнтүп койгон учурларда болгон. Ал учурда Дэвис үй бүлө курууну планда элек болчу. Айтсаңыз, ошол Санта Барбарадагы сериалдагы каарманыңыз менен мындай окшоштугуңуз барбы экөөңүздөрдүн? A few. I don't drink as much as Mason. Кээ бир окшоштуктарыбыз бар дейт. Мисалы дейт, юморго болгон көз карашыбыз, күлкү болгон көз карашыбыз окшош экен дейт. Анан мисалы ал Мейсон аябай көп ичет дейт, бирок мен жашоодо көп деле ичпейм дейт. Кээ деген алып коем дейт, ата көп ичпейм дейт. Humor. So we share that. Ошондой эле актер бош убактысында Жоржияда өткөрүлчү Шекспир фестивалына барып турган. Театр менен теленин ортосунда жүргөндөн тажаган актер 1989 жылы сериалдан кетүүнү чечкен. Кызыгы Лейн мырза кеткенден кийин сериалдын рейтинги түшүп, көрөрмандар кино жаратуучулардан кайраны сериалга кайтаруусун суранышкан. I suppose I do, but Ал убакта дейт чындап эле аябай көп фандарым болгон дейт. Мейсон деген образды аябай жакшы көргөм дейт. Ал убакта күндө эртең менен туруп сериалга барган, площадкага барган убакта аябай жакшы көрчүмүн дейт. Ошол убактагы кээ бир актерлор менен дагы деле доспуз дейт. Бирок дейт, азыр мисалы жаштар мени көп тааныбайт дейт. Азыркы жаштар көргөн жок дейт. Азыр ошол убакта менин эң чоң фанат күйөрмандарым дейт. Азыр алар өздөрү чоң ата-энелер дейт. parents themselves now. Or grandparents themselves. Бирок сериалдан кетип, 40 жашында үйлөнгөн актер турмуш куруу менен жашоомдогу эң романтикалуу кадамым болду. Анткени ага чейин карт бойдок болуп, эркиндиктен ырахат алчумун дегени бар. I still live with my two boys, though they have gone away to college. Ошол убакта келинчеги эме болуп иштечү экен да, ошо музыкалык жактан монтажер болуп иштечү экен. Анан мунун досу ошол чогуу иштечү экен. Ошол досу аркылуу таанышып калганбыз дейт. And he introduced us. Does that make sense? I was introduced by a friend at Fox Studios. Актерго жубайы Холли 2 уул төрөп берген, бирок бул алардын үй бүлөсүн сактап калган эмес. Yes, and we're still very good friends. I normally don't talk about my personal life, but мен жеке жашоо жөнүндө сүйлөшкөндү көп деле жактырбайм дейт, жеке жашоо жөнүндө. Бирок азыркы мурунку аял менен дагы деле мындай доспуз, жакын достордонбуз дейт. Ошону эле айта алам дейт. As a family. Көп эле жерлерди кыдырып келипсиз, анан ошол чет мамлекетке чыкканда балдарыңызды дагы ала жүрөсүзбү? One son is very brainy. Ошо 2 уулум бар дейт. Ошо улуусу дейт, ал көп деле мындай элге чыгып аралашканды жактыра бербейт дейт. Ал ошо көбүнчө өзү менен өзү дейт. Кичүү уулу бар экен, 23 жашта. Ал Казакстанга келген дейт, аны аябай жактырган дейт, анан кайра дагы келгиси келип атат дейт. Ошо кичүү уулу мындай айланган жакшы көрөт экен. And his brother is 24. Санта-Барбара сериалын тартуу иштери көп жылга созулгандыктан айрым актерлор иш графигине чыдабай тартуу таласын таштап кеткен учурлары да болгон. Жалпысынан сериалда 3 жолу Мейсон, 2 жолу Тед, 5 жолу Жендин ролун ойногон актерлор алмашкан. Баш каарманды ойногон актерлор үчүн бир күндүк иш акысына $2000, ал эми ар бир сериалга тартылуу акысы $400,000 жеткен. Учурдан пайдаланып, кыргыз режиссерлору тасмага тартылууга чакырса тартыласызбы деген суроо узатып, төмөндөгүчө жооп алдык. Yeah, I would love to come back. Албетте дейт, мен кубанам дейт. Себеби мен бир өлкөгө келгенде жөн эле турист катары эмес, тескерисинче иштеп, ал жакта бир нерсе калтыра алсам, мен үчүн чоң бакыт дейт. Андыктан сунуштар түшүп калса, иштешкенге макулмун дейт. Кубанам дейт тескерисинче. We have two projects already. Уже 2 долбоорду сүйлөшүп койдук дейт Болот агай менен. Before you got here, we made 2 projects. Советтер Союзу таркагандан кийин кыргыз тасмалары көп мындай дүйнөлүк аренага чыкпай калды да. Бул тасманы өнүктүрүү үчүн чет мамлекеттерге багы чыгаруу үчүн эмне керек деп ойлойсуз? My suggestion would be to establish a film commission. Мен дейт жеке сунушум, кеңешим дейт, чет өлкөдөн бул жака мындай инвестиция тартып келген жакшы болот дейт. Ошол эме боюнчачы мындай Кыргызстандын өзү менен чектелбестен чет өлкөлүк ар кандай продакшн компаниялар менен иштешип, мындай кыргыз кино индустриясын кайрадан көтөргөнсө болот деп ойлойм дейт. Себеби силерде жаратылыш, коозлук бар дейт. Анан
эме базовый эмени жакшы караш керек дейт да, баягы объекттерди мисалы или техника деле эме болуп калды, табылып калды. Өзүң көрдүң бияктагы Кыргызстандын ресурстарын жакшы колдонуп, чет өлкөдөн инвестиция тартып келип көтөрсөңөр болсо керек деп ойлойм дейт. And outside production. Лейин жөнөкөй момун киши. Барыбыз ушул кишиникиндей интеллектке жетсек жакшы болмок деген Болот Шамшиев актер менен кантип таанышып калганын айтып өттү. 2009-жылы азыр канча жыл өттү уже? 6 жыл өттү. Мен Америка барып, Калифорнияга, Лос-Анджелесте 2 ай жашамакчымын. Аякта продюсерлер менен тааныштырып, анан ушул достор аркылуу менен киминен Лейн Дэвис менен тааныштым. Ал киши анан кийин Казакстанга келип, бир киного катышкан болчу. Анан мени атайын чакырып, что буяка художественный совет такой отдал. Баягы консультант катарында. Анан уже жакыныраак таанышып эле. Анан азыр Алматыга келгенде мен жөнүндө сурап, кайда деп, мен ошо иш менен жакыныраак сүйлөшсөм деп. Анан келди, бир күн келди. Эртең кечинде же вторник күнү эртең менен кетет. Ошондой эле Лейн Дэвис борбордук оорукана, Түштүк обону сериалдарында да мыкты роль жараткан. 2002-жылы Периштелер шаарындагы орустар сериалына дагы тартылган.